Neme dedik? Ne değil? Ne değil? 200 mü? Onun ne kadar? 100 mü? Oğlum tema cevap değil. 200 kö, 150 keseye ben 100 tuğlatıp verirsen belki ve sen özün dikkat tutmasın ama. Neyse işe yazayım. Yok, o düşünmüyorum buradan. Yok. Onu düşündürüp aytam özüm düşünmüyorum. Bana aytmayı değil bana. Bu Ne değil? tema cevap değil. Ne değil sana? İki tamam. 200 mü değil? Oynanın buradan. Ben ayttım size. Ol ayttım, ben ayttım. Ondan sonra. Yok, kömbe daha. Bak bu şey canım. Çekiyorsun da kaçacağım. Ondan. Özellikle başka yapak ben tanım. Geçti. Sevgisi. Anladım. Баткендин губернатору Алимбаевдин кеңешчиси $200,000 пара менен кармалды. Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Баткендин губернатору Алимбаевдин кеңешчиси $200,000 пара менен кармалды. Кыргыз Республикасы УКМК $200,000 опуз алып алуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси МТА кармалды. Мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралардын жүрүшүндө 2023 жылдын 23 ноябрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинде опуз алып талап кылуу каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында көмүр казуучу ишкананын башкы директору АБАдан $200,000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси МТА жаран кармалды. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин алкагында МТА Кыргыз Республикасынын АПН жана ААны аттуу жарандары менен кылмыштуу бүтүмгө барып материалдык пайда алуу максатында рейдерлик жол менен басып алды жана көмүр казууга лицензия алуу үчүн документтерди бурмалады деген арыз менен Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Кадыршаевич Камчыбек Ташиевке көмүр казуучу ишкананын башкы директору АБАга карата чара көрүү жөнүндө кайрылышканы аныкталган. МТА, АПН жана ААны менен сүйлөшүп алып, кызмат абалынан пайдаланып, ишкердик субъекттин ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратам деп коркутуу менен көмүр казуучу ишкананын директору АБАдан көрсөтүлгөн суммадагы акча каражатын опуз алаганы такталды. Учурда иштин жагдайларын жана бардык тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын УКМК кылмыш жөнүндө атайлап жалган билдирүү жана ишкердик субъектилердин ишине негизсиз кийлигишүү үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет.